Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Бүгүн жогорку кеңештин иши менен таанышууга Базар Коргон районунун айылдык кеңешинин депутаттары келишкен. Кош келдиңиздер. Биринчи өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Арсланбаб айылдык кеңешинин төрагасы депутат Абдухалилов. Айтсаңыз, мынакей сиздер бул жерге эмне максат менен келдиңиздер? Биздин бүгүнкү сапарыбыздын негизги максаты мамлекеттик деңгээлде чечиле турган көйгөйлөрдү ушул парламентке алып чыгуу. Кандай көйгөйлөр бар? Биздин негизги көйгөй мисалы Базар Коргон Арсланбаб жолунун ремонттоо же кайра жаңы асфальт жаткыруу боюнча. Экинчи маселебиз Базар Коргон районунун Арсланбаб айылдык аймагына жайгашкан Дашман жаратылыш коругун элдин жашоо турмушун эске алып улуттук паркка айландыруу. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен Кеңеш айылдык кеңешинин депутаты Касымова Зейнепкан. Мына Базар Коргон районунан 80 ошо депутат келипсиздер да. Ошол сыяктуу жанагы жол маселелерин, көп ошо жергиликтүү маселелерди өзүңүздөр чече албайсыздарбы? Өзүбүз чечебиз, өзүбүздүн күчү жетпегенде анан уже жогорку кеңештин депутаттарына кайрылабыз да. Негизи ушу депутаттар региондорго сиздер менен жолукканы барганда сиздер айткан ошол суроолорду, өтүнүчтөрдү толук аткарып атабы? Ооба, аткарылып атат. Айткан сунуштарыбызды аткарганга аракет кылып атат. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Темирбаева Максуда Арсланбаб айылдык округунун кеңешинин депутатымын. Бизди бул жерге төрага айтып кетти. Келгенибиз негизги маселебиз Дашман корукту улуттук паркка айлантыруу. Бул элдин деген өтө чоң элдин ичинде проблема. Ал жерде жашоо турмуш үчүн элдерге керектүү токой бар. Шундан пайдалануу максатында эл өтө катуу мынакей 7-8 жылдан бери шу маселени көтөрүп биз жогорку кеңешке кайра кайрылып атабыз. Шуну кайтаруу максатында келдик. Жаратылыш коругуна айланбаса эмне болот? Айланбаган болсо бунда элге кичине кыйынчылык болуп калат. Ал жерде деген бизи шартка туура келбей калат. Эл айыл жерде деген иштеген адамдар аз, айлык маянасы жок, ошол жерден токойдон пайдаланат. Экинчи маселебиз бул деген Арсланбабда туризм жери болгон үчүн Арсланбабда биздин жолдорубуз, ошол жерде туризмди конокторду кабыл ала турган лагерлерибиз, пансионаттарыбыз азыркы күнгө талапка жооп бербейт. Биз азыркы моменттеги прогресс менен жаңы дем алуу жайларын болушун каалайбыз. Биз ушул маселелерди көтөрүп келдик. Келечекте болуп калат деген үмүттөбүз. Бизди бул маселелерди Мирлан Бакиров, Айбек Алтынбеков, Сайдулла Нышанов Талабек Масабирлер биз өзүбүздүн кулундарыбыз. Шулар аркылуу чечип алабыз деген үмүттө келдик. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Тоқырып Қамболот, Кеңеш айылдык кеңешинин депутаты, ошол азыркы жогорку сүйлөп кеткен коллегаларыма кошулам. Биз деле мен деле ошол себептен Базар Коргон районунун шаар статусу алыш боюнча. Ошол анан экинчи вопрос таза суу боюнча. Кеңеш айыл өкмөтү Базар Коргон таза сууну ошол ишкепчилер менен кеңешип, шулардан сунуш кылып, шуларга алып чыгуу. Элге шаар статусун алуу боюнча. Сиздерге ошо бир нече депутаттар барып атыптыр. Мына азыр эле айтпадыбы, 4-5 депутат ар дайым сиздер менен байланышта турат экен. Бирок ошол сиздер бул Бишкекке көтөрүп келген маселелерди ошол депутаттар менен жеринде эле жолугушуп чечип алууга мүмкүн болгон жокпу? Мүмкүн болду, бирок ошол келип, ошолордун чакыруусунан эл бул жерде парламент кантип иштеп атат, элге кантип таасир этип атат. Ошо айылдагы да көйгөйлүү маселени көп ушул азыр атап кеткен депутаттардын маселелерди чечип берген биз да өзүңүздөр да көрүп, өзүңүздөр да аңгарды ушул парламент иштеп атканын бүгүн айкындалып турганын көрсөтүп атат. Парламенттин иштегенин түз эфирде көргөзүп атпайлыбы? Туура. Кантип иштеп атат сиздердин? Жакшы эле иштеп атат. Аябай жакшы иштеп атат. Ошону дагы быйылкы жылкыга айылдын элди шаар статусун алыш боюнча бардык деңгээлге жеткендигине ошол маселени чечип суранып келдик. Депутаттар ошо көп эле сөздөрдү айтат, анан кийин убадаларын аткарбайт деген сөздөр эмнеден улам чыгып атат андай болсо? Анда билбейм, бирок Базар Коргондуку айтып аткандар, Базар Коргон депутаттары, жогорку кеңеш депутаттары атарып атат. Пример келтирип кетсем болот. Бүгүнкү күндө иштеп аткан канча миллион сомдук чоң стадион ишке кирди. Азыркы парк ишке кирди. 2018 жылы аябай жакшы иштер кылды жогорку кеңештин депутаттары. 2 көпүрө, садиктер ишке киргизди. Булар факты.
Була эл билип турат. Эл менен жолугушуп, постоянно булар каникул маалында учурашат эл менен. Андай болсо эмне үчүн элдин жашоо турмушу начар? Жашоо турмушу начар, эл да өзү да аракет кылыш керек. Жогорку кеңештин депутаттары менен бүгүнкү күндө жогору жакта отургандар эле отурат. Айыл өкмөттөгү деңгээлдер, район деңгээлдеги жетектер ишке кириш керек. Иштеш керек чогуу. Саналиптикти бекер айткан жок да, саналип бир справка алыш үчүн, мисалы үчүн, бир айыл башы кечке байланып турат. Саналиптик дегенде келесиң, компьютерге алып кетесиң. Ошону ишке ашыруу боюнча аябай жакшы кизилет. Ошо бизге керек бүгүнкү күндө. Кийинки. Акимжанов Бактыбек. Азыр мен дагы коллегаларыма кошулам. Азыркы айылдагы биздин көйгөй маселелер ушу биринчи талашуу. Азыркы ушу бардык айылдарга талашуу жетпей атат. Ошондой эле мынакей бизде бир жакшы сөз бар. Аалама кеткен жол айылдан башталат деп. Ошол мына азыркы айткан коллегаларыма ушу кошумча биздин Арсланбап аймагындагы туристтик элдер салып жайы бар. Кызылгүрдө ошол советскийден бурулган жерден 60 чакырым жолда ошол. Бул сайыз убагынан бери оңолбой келатат. Азыркы жылда ал жерлерди жамайбыз, бүтөйт, жылда эле кайра мурдакы калмай келет. Ana ошондой эле мынакей Ошол жол оңолсо эмне болот эле? Эми оңолсо ал жерде мынау эс алуучулар бармак тияка көбүрөөк элибизге жумуш болмок, ошолардын кызматын кылып акча тапмак. Анан эми баягы биздин айылдын жашоосу райондун центринде базарыбыз бар, чоң базар. Ошону каттайт бардык эл. Ошол жерден баягы турмуш тиричилигине керектүү буюмдарды алып кетишет. Арсланбаптан 50 километр, теге Кызылгүлдөн 55-60 километр чакырым да ушу жол. Анан экинчи маселе ушу талашуу. Азыр эми бардык айылга жете элек. Бир мурда бир мындан 2 жыл мурда Арсланбаптан Баларунга чейин деп талашуу келмек болгон эле, ал дагы негедир болбой атат. Айылдарга жакшы көңүл бурбай атат. Мен Моңгол айыл өкмөтүнүн депутаты Жумабаева Кадича Калыбековна. Айтсаңыз, ошол мына сиздер бүгүн келгенде өкмөт ошол жалпы өткөн жылдагы жасалган иштери боюнча парламенттин алдында отчет берип атат. Сиздер чекесин көрдүңүздөр, өкмөт башчынын билдирүүсүн көрдүңүздөр. Кандай деп ойлойсуздар? Элдин жашоо турмушу жакшырып баратабы же сезилген жокпу? Элдин жашоо турмушу жакшырып баратат, бирокчу кемчилдиги көбүрөөк да дагычы айылда. Биз айыл жергесинде жашаган үчүн бизде айылда иш жумуш менен камсыз кылынган аз да, бизде көп эле иштебейт, иш жок бизде айылда. Ошон үчүн мен айта турган эмесим, биздин айылга арзан процентте кредит берсе дейм, айыл жергесинде. Бизде кредиттер аябай кымбат, компаньон, Мөлбулак дегендер бар. Анан кийин немеде биздин айыл жергесиндеги неме иштебегендиги үчүн мына пособия бизде аябай мындай көйгөйлүү маселе болуп атат да. Себеби ата энеси пенсия ала турган болсо, эң кичинекей баласы болсо, буларга пособия берилбей атат. Биз ушул жака келе атканда бул көйгөй көптөн бери чечилбей турат. Биз барганда дагы айтып атканбыз немелерге, биздин өзүбүздүн депутаттарга. Биздин өзүбүздүн депутаттар Айбек Алтынбеков, Мирлан Бакиров, Сайдулла Нышанов, Талайбек Масабиров дегендер көп эле ушунча немелерибизди аткарып атат, иштерибизди. Дагы эле кемчиликтерибиз бар. Мен Моңгол айыл өкмөтүнүн депутатымын. Бизде поливной суу аябай да жок эсептөө эле. Негизи ушул депутаттардан, өкмөттөн жардам күтпөй эле, пособияны күтпөй эле, мындай өз алдынча айылдыктар бутуна туруп кетүү, өнүгүп кетүү мүмкүнчүлүктөрү барбы? Эми кичи ишканаларды ачып, ошол жерде мындай возможносту болсо, өзүнүн бутуна туруп кетиш кыйын. Себеби биздеги айыл өкмөттөр дотацияда отурат. Бизде жер жок, айыл өкмөткө түшө турган прибыл аз да, ошон үчүн бизде айыл өкмөттөр дотацияда тоолуу район болуп эсептелебиз биз. Мен Бешикчан айыл өкмөтүнөн Маткаримов. Азыркы эженин эле сөзүн улап, азыр жумуш камсыз кылса болобу дейт. Жумуш камсыз кылса болот, туризм менен биз Арсланбап деген жакшы жерибиз бар. Ошол жерлердин жолдорун оңдоп,
азыр жолдор жамак эле болуп калган. Ошо жолун оңдоп туризмге кичине жол ачса иш менен камсыз болот деп ойлойм. Көп элдер туристтерди деле кызмат кылып иш кылса болот. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен Моңгол Айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин депутаты Мамырасулов Абдылаким. Бизде дагы бир көйгөйлүү маселе. Ошо Моңгол айыл өкмөтү, Кызыл айыл өкмөтү, Арсланбап, Каба айыл өкмөттөрүнүн ушу Токой чарбасындагы ошо чөп жайыт маселесинде кичине элдин наразычылык болуп атат. Себеби буга чейин 482 токтомдун негизинде иш карап келген. Ошондо 1 гектар чөп жайыт, кайра чөп жайыт 210 сом болгон. Азыр 2018 жылдын 10 апрелинде 192 токтом чыкты. Жогорку өкмөттүн токтому чыкты. Ошондо 980 сом 40 тыйын болду. Жер салыгы менен 1011 сом 40 тыйын налог арендакы төлөйт экен. 1 гектар чөп жайытка. 1 гектар чөп жайытты алыш үчүн бизде 5 километр, 6 километр айылдан алыс жайгашкан. Ал жерге 1 гектар чөп жайыттан 250 бо чөп чыгат. Аны оргузабыз бирөөлөргө. 50 сомдон оргондо 1 гектар жерде 5000 орот. 2000 алып келебиз. Оргон адам тамак ашы, башкасы болуп 12 000 расход 1 гектар чөпкө 12 000 расход кетип атат. И бияктан аренда акысы дагы ашыкча болуп, азыр элдер ушу бардыгы суранышып, жогорку кеңештен ушу маселени дагы арзандатып карап элдин көйгөйүн. Эми бул жерде азыр Бирок эми мисалы ошол айылдардын баардыгы эле ушу жер салыгынан, жайыт салыгынан, сууга түшкөн салыктан ушулардан байгыл бошоткула дей берсе, анда мамлекетти ким багат? Жок, бул бошотуп эмес. Арзандатып бериш жагын суранат да, элдин ошо көйгөйүн карап коюш керек. Эми бизде мурун кордуна себеби ал азыр 1000 сом болуп калды. Мен сизге түшүндүрүп атам го, 1000 сом болуп калды. Ал ошо 1000 сом менен 200 бо чөбүң 50 сомдон болгондо 10 000 сом пул болот. А бизде 12 000, 13 000 акча каражат кылып атат ошо 200 бо чөп алып түшүш үчүн. Кайта өзүн актап айтат да. А бизде жол дагы жаман, көчкүлөр жүрүп кеткен, аларды сүргүздүрөт, машиналар өтө албайт. Только 31 эле каттайт, башка машина ham каттабайт. Кийинки. Мен Шабданов Шакир Орозбекович, Кеңеш айылдык кеңешинин депутатымын. Мына айтсаңыз, сиз ошо айылдык кеңештин депутаты эмес, жогорку кеңештин депутаты болсоңуз, ошол өкмөт мүчөсү болсоңуз, айылдагы кайсыл маселеге биринчи кезекте көңүл бурат? Мен биринчиден өзүм да ушул эгер жыйында бир сөз берсе айтайын деген ойдомун. Мен көп жыл мугалим болуп иштеген адаммын. Азыркы бүгүнкү күндө билим берүү системасына абдан чоң көңүл бурбаса болбойт. Бул деген келечек, балдар биздин келечегибиз. Бүгүнкү күндө мектепте эркек киши калган жок азыр. Маселен 40-50 мугалим иштесе, ошонун ичинде 4-өө, 3-өө же 1-өө эркек кишилер калды. Мунун эми мунун көтөрүү жолун өзүңөр баарыңар да билип турасыңар, кандай жол менен көтөрүш керек. Ошол. Анан экинчи маселе, биз жашаган айылда Союз маалында Шайдан сай деген плотина курулуп баштаган да. Курулуп барып, нөлгө чыгайын деп аябай көп жумуш аткарылгандан кийин ал токтоп калды. Токтоп калып, ушу күнгө чейин турат да. Ошону эгерде кайра курса, 100 000 деген адам жерлерин суармак. Суу кыскасы азыркы күндө баягы күндөн күнү аба ырайы ысып баратканына байланыштуу ошол плотинаны кайрадан куруш керек деп ойлойм да. Рахмат сизге. Базар Коргон айыл өкмөтүнүн депутаты Жуманазаров Элдер. Айтсаңыз, мынакей ошол эң биринчи кезекте өкмөт сиздин айылдагы кайсыл маселеге көңүл бурса жакшы болмок? Биздин айыл өкмөтү азыр туруктуу өкмөт жок азыр учурда. Мына уже 3 жылдан бери ордуна ИО келет, ансыз да кетет. Ушу менен туруктуу өкмөт жок да. Ошону туруктуу өкмөт болсо бизде жакшы болмок эле. Өкмөт болуп шайланган адамыбыз да сотто жүрөт, иштери бүтпөй атат ушуга чейин. Бирок ошол айыл башчысын шайлап алуу сиздердеги депутаттардын колунда да. Депутаттарды шайлаганбыз башында. Шайлап, анын иши ушу сотто да, азыр сотто жүрөт, азыр ишке келе элек азыр. Отур элек. Бүт элек. Ошо айыл өкмөт башчынын мисалы туруктуу болбой жатышы, иштебей жатышы айылдын жашоо турмушуна таасир этеби же жокпу? Кантип? Эми азыр көп иштер болбой атат азыркы учурда.
ушу туруктуу өкмөт болсо ушу элдер ушу жер менен камсыз болмок, участка менен. Участка маселеси бизде ушу. Өзүңүз таныстырыңыз. Кеңеш айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаты Абдулакимов Талант. Негизи мына чиновниктердин санын кыскартып эле коюш керек. Бизге абдан көп сандаган баягы акимдердин, губернаторлордун деле кереги жок. Бизге мындай айыл өкмөттөрү менен эле өкмөт түз иштесе деген пикирлерин айтат да. Ошондой сиздердин оюңуздар кандай ошо жергиликтүү айылдык кеңештин депутаттары ою кандай буга? Менин жеке оюм жогорку кеңеште ошону туура эле коюп атат, анычы. Ошо өзү айыл өкмөт эле иштесе жакшы болмок да өзүчү. Ошо иштерди өзү айыл өкмөттөр эле кылып атат өзү. Андай болсо эмнеге мисалы дайым ошол борбордук бийликтен, өкмөттөн жардамга муктажсыздар? Эми кээ бир айыл өкмөттүн бюджети жетпейт да, өзүн каржылай албай калып атат. Дотацияда көбүрөөк да. Кийинки. Арсланбап айыл кеңешинин депутаты Көчөров Шакиржан болом. Элдин негизги жумушу эмне айылдагы? Эмнеден киреше табат, канча табат? Биз Арсланбап айыл өкмөтүдө 22 миңге жакын население жашайт. Анын көпчүлүгү тышкы миграцияда жана ички миграцияда көбүрөөк нема кылып жумуш кылып, стройка, башка иштер кылып акча тапат да. Бизде жана бир немemiz бар. Арсланбап жаңагыны билесилер, дүйнөдө биринчи орунда турат. Бизде бир 200 жылдан бери жаңак начарыраак болуп калды. Биз кайсы бир неме жетекчилер менен бизде дарылаш ишин начар болуп да, бул немени жаңактарды. Курткага, башка нерселерге биз ошону жогорку кеңешке, министрликке, айыл чарба министрлигиге шуну жеткирип, ошо дарылаш ишлеринин боюнча маселе көтөрмөкчүбүз. Арсланбап жаңгак токойунан ким көп киреше көрөт? Арсланбап токой чарбасынан негизги эл пайдаланат, бирок өкмөткө өз аренданын акын төлөйбүз да биз. Сиздер ал жерде мындай бөлүп алгансыздар да, аймак кылып, туурабы? Аймак кылып бөлүнгөн, бирок 30% элге ошо сиз айткандай улуш жер теккен, калган 70% элге неме теккен эмес, жаңа жайттар теккен эмес. 30%. Демек багы 30% эл ошол жаңгакты карап, ошо жаңгакты терип, ошону сатып күн көрөт, туурабы? Жана бир жаңак терет, жаңаны чакат, ортодо бизнес кылат, башка иштер менен эл ошону пайдаланат да, ошо жаңак тууралуу пайда. Бирок ошол токойго ошол пайда көргөн адамдар кандай ошону кароо боюнча жардамдашабы, кол кабыш кылабы? Эң биринчи маселе дарылоо да, эл уну да кыла албайт да. Дарылоо маселеси. Буну канака дарылар кетишини билиш керек биринчиден канака дарылар кетишини. Мурда самолетларда сепкичуду, азыр унака сеп дарылаш жогоп кетти бизде. Азыр ошол жаңгак токоюндагы сиз айтып аткан илдет деп коелу, илдет. Илдет мындай күчөп, көбөйүп, мындай коркунучтуу абалга келип баратканын эмнеден улам билсе болот? Бүйүлгү жылда деле момокурт өтө көп нема тукум койду. Алдын алыш керек. Эң биринчи маселемиз ошол болуп калды. Долонолорго теккенден кийин кургайткен алды. Кургайткен. Уну эл күчү жеткенче өзүлөр тазалашыпты. Бирок эл узун нема кыла албайт. Мына Бишкектен биз ошол жаңгакты сатып алганда ичинен мындай желе басып курттар көп чыгып атат да. Ошол илдеттин себеби? Ооба, илдет себеби ал. Кийинки. Моңгол айыл өкмөтүндө Моңгол айыл кеңешинин депутаты Үмөталиев Урмат. Эми ошол жаңгак темасын улай турган болсок, сиздер андай болсо ошол жана дарылоо иштери боюнча, ошол Арсланбап жаңгак токоюн кароо иштери боюнча жергиликтүү бийликтерге, областтык администрацияга, өкмөткө кайрылдыңыздарбы буга чейин? Эмне деген жооптор келди? Жаңгак токой боюнча бул Арсланбап Кызылөңкүрдө основной жаңгак. Ошол жерде элдер жаңгак менен тирилик өткөрүшөт да. Анын жаңгактын 1 килограммы 100 сом. Азыр сиз айтып кеттиңиз, ичине курт түшүп калган деген. Бул жаңгак базарда арзан болгондо сатпай, кымбаттаганда сатам деп 1 жылга калып кетсе, маңыз, ак маңыз ичи кызарып, ичине курт түшүп баштайт да. Ал товар суроого жооп бербей калат, талапкачы. Жаңгак быйыл
жаңак жакшы болбой калды. Элдин жаңак жакшы болсо базарда элдин турмушу дагы жакшы болот да. Жаңак менен тирилик кылат. Ошондон кийинки сезонго чейин жаңакты бир мешоктоп сатып тирилик өткөрүшөт. Базар коргонун основной элдери. Мен Кызылөңкүр айыл кеңешинин депутаты Үмүтов Темиркул. Биздин райондо Кызылөңкүр айылы аймагы райондон эң алыскы жерлердин бири. 60 километр. Анан элдер канткенде байытып атпайбызбы, кандай эмне-эмне кылат деп. Айрыкча мына тоо зонасындагы элдер токой менен гана жашайт да. Токойчу жашай албайт. Анан биринчиден ошол азыр өнүктүрүү болот го, аймактарды өнүктүрүү үчүн. Ошон үчүн биринчи жолу туризм үчүн мына Алсамап Кызылөңкүр жеринде ошол айрыкча биздин Кызылөңкүрдө жол начар, турист болсо ошол элдерге ичинде көтөрүлөт. Анан жаңак боюнча. Жаңакты бир эң көп жери Кызылөңкүр айыл өкмөтүндө да, ошонун бир 500-600 гектар жери эмеге кеткен. Заповедникке. Азыр элдердин бар жок каршы. Эгерде ошол заповедникти мамлекет колгон улуттук парк кылыш керек, же болбосо ошол жерде элден тилин компенсация төлөп бериш керек элдерге. Элдин бар тилиги ошол жер менен. Кыскартып айтканда, анан дагы экинчи маселе айтышты. Мен ошо Шакир айткандай билим берүү боюнча дагы бир көз айтып кетейин. Билим берүү боюнча, азыркы боюнча, реформа боюнча эч качан өнүкпөйт. Кайта начарлайт. Себеби ар бир класста 35-40 бала. Анан айлык аз. Жакшы бүткөн бала, жакшы студенттер мектепке келбейт. Жогорку жайында эптеп бүткөн балдар келет. Ал жерден билим болбойт. Ушундагы ошол мемлекет ичине карап койсо жакшы болот эле дейм да. Мен Асланов айылынын кеңешинин депутаты Мемалов Алымжан. Айтсаңыз, мынакей сиздер азыр мына Бишкекке келдиңиздер, бүгүн жогорку кеңештин жыйынында өкмөт башчынын отчетун угуп атасыздар, көрдүңүздөр. Сиздердин оюңуздарча ушул Кыргызстан өнүгөт, Кыргызстандын айылдары өнүгөт, экономикабыз жакшырат, турмуш абалыбыз жакшырат деген үмүт барбы? Ооба, сөзсүз түрдө үмүт бар. Биз биримдикте болсок өнүгөт деп ойлойм. Өзүңүз тааныштырып коюңуз. Арсланбаб айыл өкмөтүнүн депутатымын, Азымбабаев Умат. Жогорку кеңештин депутаттары менен ушул айылдык кеңештин депутаттарынын ортосундагы байланыш кандай деңгээлде деп ойлойсуз? Байланыш жакшы, бизде бир телефон чалсак дагы сүйлөшөбүз депутаттар менен. Уже неме десе болот. Уже алмага сөзлөр кайра чалышат, ошондой кандай маселелер болсо айтып неме кылып байланышта болобуз. Сиз өзүңүз тааныштырып койсоңуз? Алкадыр Газим, Кеңеш айыл өкмөтүнүн Ушбулак айылынан келдим. Биздин эң айылыбыздын көйгөйлүү маселеси бир авариядагы Алтыбай Осмон атындагы мектебибиз бар. Ушул мектебибизге мамлекет тарабынан жардам берсе жакшы болот эле. Жери чечилген, бардык айыл өкмөт тарабынан бардык иштер бүткөн. Депутаттарга ошол өкмөткө кайрылуу жолдодуңуздарбы? Айыл өкмөт бардык ушу немесин бүтүрүп берди. Мектеп тууралуу бар документтер бүткөн. Ушу толук мамлекеттен пул бөлүнсө, мектеп курулса жакшы болот эле. Эмне үчүн ошол тез арада курулуш керек болуп атат? Муктар МЧС тарабынан мектебибизди тыюу салып койгон, ала жок, окуп атабыз. Балдар окуп атат. Балдарга шарт түзүп берсе, келечегибиз. Сиз өзүңүз мугалимсизби? Жок, мугалим эмесмин. Мен ветеринар. Айылдагы эң негизгиси ошо мектептен сырткары дагы кайсы маселе бар? Мектептен сырткары айыл өкмөт тарабынан бир топ жакшы иштер болуп атат. Саналдык антенна курулган, жолубуз асфальт төшөлүп атат, айылыбызда жарыктандыруу болуп атат. Айыл өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан бир топ жакшы иштер болуп атат. Жогорку кеңештин депутаттарынын иштегени сизге жагабы? Жага, жакшы эле. Жылдан жылга айыл Кыргызстан өнүгүп атат. Айрыкча Сооронбай Шарипович келгенден бери Кыргызстанда жылыш жакшы. Өкмөт башчыга, жогорку кеңешке кандай кеңеш берет элеңиз? Мындан аркы өнүгүү. Кеңеш бере албайм го, бирок негизи Кыргызстанда жылыш өнүгүү бар. Рахмат. Келгениңиздерге чоң рахмат. Парламентаризм сабактары талкуубуз ушуну менен соңуна чыкты. Биз бүгүн Базар Коргон районунун айылдык кеңешинин депутаттары менен маектешип ошол жергиликтүү маселелерди козгодук. Саламатта калыңыздар. Рахмат.